Баткен областық үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун эски имаратын 90 орундуу ооруканага ыңгайлаштыруу максатында жасалган оңдоп түзөө жумуштары учурда толугу менен аяктады. Оорукананын жылытуу системасы, канализация жана суу линиялары жаңыланып, оорукана керебеттер, төшөнчүлөр менен камсыздалып, керектүү медициналык жабдуулар менен толукталып пайдаланууга берилди. COVID-19 илдети 2-3 күн мына бизден колдон чыгып кеткенине байланыштуу 80ден ашуу коронавирус оорусу менен, пневмония оорусу менен жуктуруп алгандар өтө көбөйүп кеткендикке байланыштуу азыркы күндө күчөтүү эрежесине өткөрүү тапшырманы бердим. 7 октябрдан тарта муктаждыкка жараша ооруканага бейтаптар жаткырыла баштады. Учурда мында 63 бейтап дарыланууда. Ооруканага жылуулук берилип, зарыл болгон медициналык жабдуулар менен камсыздалды. Жасалма дем алдыруучу кычкылтек концентратору орнотулган. Условиялар, шарттар жакшы. Ал жакта мисалы кыйналып эме кылып иштеп жүрдүк. Кичинекей эмелердечи. Азыр бул жерде шарт жакшы, оорулар үчүн деле, врачтар үчүн деле өтө шарт жакшы түзүлгөн. Ичинде ПИТ жана палата интенсивный терапия деп коебуз, жана оорулар үчүн бөлүнгөн өзүнчө бөлүгү бар. Ал жерде реаниматолог, терапевт врачтар иштейт. Оорулашкан учурда ошол жака которуп, ал жерде аппараттар, бардык эмелер жетиштүү которобуз. Дарыгерлердин айтымында шайлоодон кийинки саясий окуялардан улам эл коронавирус илдетин эстен чыгарып, санитардык эрежелерди сактабай койду. Мындан улам жакынкы күндөрдө COVID-19 оорусун жугузуп алгандардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Себеби кээ бир катталган учурлар болуп калды. Ошол бейтаптар үй карантин режими бузуп көчөгө чыгып кеткен учурда. Көчөгө чыгып кеткенде, мисалы, ал бейтап менен сүйлөшкөнүздө контактта болгон адамдарыны кээ бир учурларда айтпай келет. Мисалы, үй бүлө мүчөлөрүнө эле контактта болду деп айтса, калган көчөдө, башка бир магазиндерде болгон контактта болгон адамдарды айтпай келишет да. Ошонун себептеринен көбөйүүдө. Облуста коронавирус оорусу менен ооругандар үчүн жалпы 538 орун даярдалган. Учурда коронавирус жана пневмония менен ооруканаларда 296 бейтап дарыланып жатса, үй шартында дарыланып жаткандар 455 жаранды түзүүдө. Жалпы 751 жаран бул илдет менен ооруп жатат. Арзу Галымбетова, Максат Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.